Новопавловка Алтын Ордадан ушул үй сатылат. Природный газ бар, түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эйсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу үй Новопавловка Алтын Ордада жайгашкан. Үйгө баруу үчүн сиздер Фрунзе көчөсү жана Гоголя көчөнүн кесилишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. Акшоола көчөнүн оңго бурулсаңыздар Акшоола 4-даректе үй жайгашкан. Анан ориентирди бул Газпромго жана Глобус калсаңыздар болот. Жана ошондой эле бир аз жүрүп ара жактан Фрунзе Азыркат Азия маркеттерден кирсеңиздер деле болот экен. И бул Гоголя көчөсү. Бир аз жүрсөңүздөр Профсоюз көчөнүн уландысы бар. Ошолор жакын карабакта асфальт болуу планы бар экен туугандар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Новопавловка Алтын Орда конушу. Акшоола көчөсү 4-дарек. Яндекс жадвалистенде карап көрсөңүздөр болот туугандар. Участогунун аянты 4-8 соток, 5 сотка жакын. Түштүк чек бул жерден көчө тараптан көрүп атсаңыздар дарбазасы бар, жана ошондой эле түндүк чек арасы аркы кошунага чейин болуп калат. Туугандар, могу забор бүткөн жерге чейин. Кошуналар райондун көрүнүшү, жол мынакей кенен эле электр энергиясы, природный газ, суу бар экен. Так. Участоктун түндүк чек арасына бул кошунага чейин болуп калат. Прожекторлор дагы көчөлөрдө орнотулуптур. Бул мынакей сатылуучу үйдүн короосу, алды тарабына вес дарбазадан киргенде. Бул жагында да мынакей черешня бактары. Үй боюнча айтсак, узун турасы 9га 9. Бул прихожка менен отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөнү кошпогондо 9га 9, 1,5 кирпич. Кирпичтин ортосунан жылууланган туугандар. Негизинен ушул нөлдөн өзүм салган үйүм дейт. Полный материалды барны сапаттуу кылып салганбыз дейт. Мисалы үчүн туугандар, мынакей киребериштеги бул жакта прихожкада кафелдер полный итальянский, испанский жакшы кафелдер менен салгам дейт туугандар. Бул үйдүн чыгыш түштүк тарабынан көрүнүшү. Бул жагында мынакей бул дагы бир кирип чыкканга эшиги. Бул тарабында мондай фундамент. Негизинен террасага расчет алып куйганбыз дейт бул фундаментти туугандар. Калсаңыздар ошо кандай калсаңыздар деле болот туугандар. Чыгыш чек ара. Бул жана дагы ушундай бактары, сырткы жатканга чейин тротуар. Так, эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Анан ары киребериш прихожка, бул жерде дагы керамогранит экен туугандар. Ылдый жагы. Анан ары сол тарапка карай жүрсөк, калган бөлмөлөр. Түз эле кирсек, бул жерде болсо отоплениянын котел жайгашкан бөлмөсү, көмүр менен жылытан котел жана газовый котел менен сиздер үйдү жылытасыздар. Андан ары бул жакта коридор туугандар. Так, бери карай жүрсөк, экинчи чачып кеткен тепкичтер, тепкичтин ылдый жагы жакын кладовкасы. Бул жерде болсо унитаз, кир жууган машинанын ордо, раковина, душ туугандар. Айта кетчү нерсе, бытовой техника, мебель баары калат экен. Бул жагында болсо кухня, мынакей тамактануучу бөлмөсү, кухонный мебелдер, бул жакта мынакей газовый плита туугандар. Бул жеринде болсо фильтр дагы орнотулган. Мынакей. Жанагы террасага бул эшиктен кирип чыга аласыздар. Так, андан ары сиздерге азыр кухняны көргөздүм. Бул жакта болсо зал жайгашкан. Залдын батыш тараптан терезелери. Көрүп тургансыздарбы, ремонт. Отоплениянын батареялары. Эми экинчи этажды көргөзөйүн. Экинчи этаж кеткен тепкичтер жаңгактан болгон экен туугандар. Жаңгактын жыгачынан болгон. Өтө сапаттуу экен дейт. Келгенде карап байкап көрөсүздөр. Бул үйдүн экинчи этажы чыкканда ушундай. Холл дейсизби, ушундай жайы. Бул жагында мындай бир бөлмө. Мынакей. Чыгыш тараптан терезеси. Бул родительский спальня өзүнүн мындай душ менен туугандар. Андан кийинки бөлмө бул балдар бөлмөсү. Окей. Батыш тараптан терезеси. Көрүп тургансыздардай ремонт туугандар. Анан туугандар документ, кызыл китеп, керек документ бар эсинин колунда. Келгенде карап көрсөңүздөр болот.
Бас болсо бул үйдүн $93,000 сурап атыптыр, дагы реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Фейсин номери 0503 63 16 66 0503 63 16 66, экинчи номери 0707 592 492 тууганда. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.